Бүгүн бизде конокто Россия Кыргыз өнүгүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев агай болот. Саламатсызбы, Эркин агай? Саламатсызбы. Эркин агай, айтсаңыз алгач эле бул фонд тууралуу маалымат берип кетсеңиз биздин көрөрмандарга. Качан түзүлдү эле, эмне максаты кандай иштерди алып жатат? 2014 жылдын аягында Россия менен Кыргызстандын ортосунда келишим түзүлгөн болчу. Бул фонд түзүү тууралуу. Фонд өзүнүн ишмердүүлүгүн 2015 жылы сентябрь айында баштаган. Андан бери 3 жыл болоюн деп калды. Эң негизги фонддун түзүлүшүнүн максаттары бул биринчиден Кыргызстанды ЕАЭПке кирүүсүнө көмөктөшүү, экинчиден Россия менен Кыргызстандын ортосунда соода экономикалык мамилелерин бекитүү. Үчүнчү максаты бул Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоого жардам берүү. Андан бери 3 жыл болоюн деп калды. Ошо 3 жылдын ичинде фонд тарабынан 1282 доллар жакталып каржыланып атат. Жалпы суммасы 280 миллион долларга жакын. Фонд өзүнүн ишин эки багытта алып барат. Бул биринчиден чакан жана орто бизнести бул жерде Кыргызстанда иштеп аткан банктар аркылуу каржылайт. Экинчи багыты болсо бул чоң долларлорду суммасы 1 миллион доллардан өйдө фонд өзү түзмө түз каржылайт. Ошо жана мен айтып кеткен доллардын ичинен 36 доллар бул фонд өзү түзмө түз каржылаган чоң долларлор, калган 1200ден ашык бул чакан жана орто бизнес. Эркин агай, жакшы пикирди айтып кеттиңиз. Бул долбоордун бирден бир максаты ошо Кыргызстан региондордо бизнесмендерди колдоо багыты бар экен. Биз дагы анонсту бергенде ошо бизнесмендер кызыгып калышты да, насихат эзелеп баягы оор процедураны элестетип, бюрократияны элестетип башташат да. Ушул тармагын айтып берсеңиз агай, бизнесмен дегенде ошо бизнестин кайсы тармактарына сиздер колдоо көрсөтөт экенсиздер? Фонд өзү басымдуу түрдө айыл чарба тармагын, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана өндүрүш тармактарына көңүл бурат. Бул тармактарга жана мен айткан көлөмдөн теңден ашуун 55-56% жакын каражаттар бөлүнгөн болчу. Аймактар жөнүндө айта кетсек, үстү жыл аймактар өнүктүрүү жылы деп президенттин жарлыгы менен белгиленген болчу. Биз дагы ошо жылдын башынан өзгөчө көңүлдүү ошо аймактарга буруп атабыз. Бир нече иш чараларды февраль-марттан баштап биз ишке ашырып баштадык. Мына жылдын аягына чейин бул иштерди улантабыз. Бул биринчиден биз баарыбызга белгилүү болгондой аймактарда күрөө маселеси абдан көйгөйлүү. Себеп дегенде мүлктүн жетишсиздиги, анын баалаган баасы төмөн чыгып калат. Ошондуктан көбүнчө ишкерлер насыя алабыз дегенде коюп аткан күрөөсү керектүү суммага жетишпей калат да көп учурларда. Ошондуктан мына бул тарапта 1,5 жылдан ашык мамлекеттик кепилдик фонд иштеп атат. Биз ошол кепилдик фондко 100 миллион сом бергенбиз жылдын башында, атайын ошо аймактарда ишкерлерге колдонсун деп. Андан тышкары биз менен иштешип аткан банктар менен мындай сүйлөшкөнбүз. Регионалдык лимит деп коет. Бул май айынан баштап иштеди. Бөлүнүп аткан каражаттан менчик банктар 50%-нан кем эмес аймактарга жумшаш керек. Эки мамлекеттик банк болсо 60%-дан кем эмес ошо аймактарга берилиш керек да. Дагы кошумча ошо негизи эле жанагы босого деп айтпадым, 1 миллиондук босого 1 миллиондон өйдө фонд өзү түзмө түз карайт деп. Ошол аймактар үчүн ошо босоону биз 300 миң долларга чейин түшүрдүк. Аймактар ошо региондор дегенде белгилүү бир региондорду бөлүп алгансыздарбы же Кыргызстандагы бардык региондоруна эле басым жасап келесиздерби? Бардык региондорго басым жасап атабыз. Себеп дегенде бул жерде бир регионго көңүл буруп, анан башка регион болсо экинчи иретте болуш керек деген туура эмес болуп калат. Ошондуктан биз бүт аймактардын баарын, ар бир аймактын өзүнүн баягы ар бир аймактарды биздин оюбузча адистештириш керек. Мисалы, ар бир аймактын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ошо өзгөчөлүгүнө жараша ушундай иш алып барыш керек. Бул жакта суроолор келе баштаптыр. Филиалдарыңыз ар бир аймактарда барбы дейт? Жакшы суроо болду. Ушуга чейин фонд башкы офис
Бишкекте жайгашкан башкы офис менен гана ишти алып барып жаткан болчу. Биз башынан филиалдык тармакты түзгөн эмеспиз. Себеп дегенде биринчиден бул фонддун кошумча чыгашаларын алып келмек. Экинчиден биз менен иштешип аткан мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда 25 банк иштесе, ошонун ичинен 13 банк биз менен иштешет. Ал 13 банктын биз менен иштешип аткан бүт Кыргызстан боюнча 348 өкүлчүлүктөрү бар. Ошол 348 өкүлчүлүктөр бул бүт аймактарда жайгашкан. Алыскы райондордо да бар. Өзгөчө мамлекеттик банк, Айыл банк менен РСК банктарды алыс райондордо да бар да. Ошол биздин өнөктөш банктардын филиал аркылуу биздин каражатты таратылат деп, ошондуктан биз өзүбүздүн филиалдык тармакты түзгөн эмеспиз. Бирок кайра эле мына аймактарды өнүктүрүү жылы деп биз бул тарапта да бир иштерди баштадык. Ар бир облустук борборго биз консультация берүүчү регионалдык борбор деп ачып атабыз. Мына бүгүнкү күндө Ош шаарында биздин өкүлүбүз бар. Бул түштүк аймактарды тейлөө боюнча. Андан тышкары биз тендер аркылуу консалтинг компанияларды жалдап, ошо фонддун атынан консультация берип жана долбоор түзгөнгө, насыя алганга жардам берүүчү ушундай регионалдык борборлорду ачып атабыз. Мына бүгүнкү күндө Жалал Абад, Каракол жана Баккенде иштеп башташты. Кыргыз-Россия фонду деле издешсе болот экен да окурмандар. Жок, бул РКЦ деп коет. Ал бул биз кантип табышат ошо өзүбүздүн немебизде өзүбүздүн өкүлчүлүктөрдү ачкан жокпуз, баягы чыгаша көбөйбөсүн деп. Биз тендер аркылуу ошол жакта иштеп аткан консалтинг компанияларды жалдап эле, алардын өзлөрүнүн офистери бар, алардын өзлөрүнүн телефондору, контакттары бар. Бул бүт маалыматты биздин сайттан алса болот. Ал жерде көрсөтүлгөн. Баткенде ким, Жалал Абадда ким, Караколдо ким биздин баягы маалыматты, биздин консультацияларды биздин атыбыздан ким бере алат жана ким жардам бере алат, ошол жерде көрсөтүлгөн. Сайттын дарегин кошуп айта кетиңиз, окумаңызбы? Айта кетем. Жакынкы арада мына биз Нарын менен Таласка дагы тендер жарыялаган болчубуз. Буюрса мына 2 жуманын ичинде ал өтөт. Аны тандап дагы буюрса Нарын жана Таласта августтан баштап ушундай консультация берүүчү регионалдык борборлор иштеп баштады. Ошону менен буюрса бүт 7 аймакта тең, 7 облустта тең борборлордо биздин ошондой РКЦлер иштеп баштайт. Сайттын адреси rkdf.chekit.org. Ошол борборлорго барсак эле документ тапшырып койсок болобу дейт бул жакта окурманыбыз. Ал ошол борборлорго Жөн гана кеңеш алып эле ал документтер кабыл албайт да борборлору. Алар ишин мындай жүргүзөт. Ал борборлорго барыш керек, өзүңүздөрдүн бизнес идеяңыздарды айтып беришиңиздер керек. Алар консультация берет, кандай жол менен, кандай документ түзүш керек. Ал сиздер айткан долбоор ишке аша тургандайбы, жөндөмдүгү барбы, жокпу? Жөндөмдүгү бар болуп чыкса, фонддун дагы банктын дагы өзүнүн талаптары бар, ошол жагынан сурамжылап чыгат, консультация берет, баары туура келе турган болсо, анда ал борборлор кайсы документтерди чогултуш керек, кандай бизнес план түзүш керек, ошол бизнес планды түзүүгө жардам берет дагы. Анан документ топтолгондон кийин кайсы банкка кайрылыш керек. Банкка кайрыла турган болсо, биздин каражаттар банкта да бар да. Банкка кайрыла турган болсо, ошо банк менен туташтырып, кандай десем, чогуу ишти апарганга неме тааныштырып, банкка жиберип, анан өзүлөрү да көзөмөлгө алып, ошол долбоор каржылоого жеткизгенге чейин жардам беришет. Банк эмес, ал долбоордун суммасы чоң болуп, фондко түзмө-түз кайрыла турган болсо, анда биз менен байланыштырып, ал долбоорду түзгөнгө жардам берип туруп, ал долбоорду бияка жөнөткөнгө жардам берип, анан биз менен чогуу иш алып барышат. Бул жакта суроолор келди. Таштырып коеюн. Урматтуу достор, бизде конокто Россия Кыргыз өнүгүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев бар. Андыктан Эркин байкеге болгон суроолоруңар болсо узатып тургула. Бүгүн биз айыл жергесиндеги бизнесмендер кантип насыя алса болот деген темада сөз кылып жатабыз. Андыктан суроолоруңарды узатып олтургула. Кредит алуу үчүн негизги документтер тизмегин айтып коесузбу дейт.
сиздерден дейт. Мен жалпылай эле айтып коеюн, негизи эле насыя алыш үчүн бул биздин каражаттын эсебинен болобу же негизи эле насыя алыш үчүн биринчиден бизнеске тиешелүү документтер топтош керек. Мисалы айыл чарбасы болсо же кийим тигүүчү цех болсо ошого тийиштүү патент болобу. Мисалы бизнес кайсы имаратта жүргүзүлүп атат. Мисалы кийим тигүүчү цех арендадагы имаратта болсо договор аренданы топтош керек, же өз менчиктеги имарат болсо ошого тиешелүү документ керек. Иши кылса биринчиден ошо кылынып аткан бизнеске тиешелүү документтердин баарын топтош керек. Бул бир. Экинчиден ар бир бизнес жүргүзүп атканда баягы толугу менен бук учет болбосо дагы кандай бир өзүнүн баягы эсеп кысабы болот деп ойлойм да. Ар бир бизнесменде, ар бир ишкерлерде керек болсо мына биз деле шаарда иштеген ишкерлер менен иштешебиз. Алар баягы толук кандуу неме учет жүргүзбө да, жок дегенде тетрадьда баягы өзүлөрүнүн запистери бар да. Канчадан сатып алды, канчага сатты, учету бар, ким карыз, кимге карыз, ошондой запистери болуш керек деп ойлойм. Ошондой сыяктуу бир кандай бир эсеп кысаптар болсо, ошолор керек болот. Бул экинчиден, бул да бизнеске тиешелүү маалымат деп айтсак болот. И үчүнчүдөн коюла турган күрөөгө неме тиешелүү, ошо мүлккө тиешелүү документтерди топтош керек. Бул үй болсо же башка бир кандай имарат же башка бир мүлк болсо ошого тиешелүү техпаспорт, договор купли-продажи деп коет. Ар кандай түрлөрү ар кандай, ошого тиешелүү документтерди топтош керек. Фондко керектүү документтердин тизмеси жөнүндө айтсак, биздин сайтта ошол жерде бар. Заявканын өзүнүн үлгүсү бар жана керектүү документтердин тизмеси ошол жерде көрсөтүлгөн.